кээ бир бактардын аты бар. Кандай аттар бар? Эми аттар бар да коюлган азыр. Сүйгөн кыздардын атынан. Сөңгөктөр менен терет да, башка көбүнчө эркек балдар эми бул терген жагын эркек балдар жалкоолук кылат. Биз балдар негизи эле башкача болот. О, сабагы жок деп коюшат эркек балдарчы. Анан $5,500 жөн эле которуйн. Күнүнө канча ок атылат асманга ошолорду коюп түшүшөт? 20дай атасың. Күн сайын. Атырайында жакшы мамон тийип жүрөбүз. Бир чакка тергенде примерно канчасы ашказанга кетет? Терип атканда. Билбейм, бир 2-3 штук болуш керек. Ошондо мен чыныгы дыханчылык, эмгек, ишкерликтин үлгүсү катары азаматтын эмгеги жөнүндө, мына мөмө жемиш жөнүндө жакшы оюмду айтып жүрөм дейм. Көп базарчылар билбейт экен, билсе өздөрү келип терип алып кетет. Бияктачы өздөрү келип, өздөрү баалашып, өздөрү алып кетишет. Жонбойсуздар өсөбү же өспөй калбайбы? Канча процент өсөт болду экен дебейсиздер. Бул тирүү тамыры менен ушундай топурагы менен беребиз. 2回目です。私は。 1 жылдар болгон оорубактар. Ушул башкаларын таштап ушу кокон гилясты аман алып калалы деген убакыт болгон да, өрүктү 1 жылда бир эле сугарып, өрүк алмаларды ушул кокон гилясты 3-4 жолу сугарып тирүү алып калганбыз. Азырынча бир 10 чактай чакан теридик. Жана карагат, малина, бүлдүркөн, клубника сыяктуу киреше аз убакытта көп киреше алып келүүчү ушундай айыл чарба өсүмдүктөрүнө өстүрүүгө чакырып кетет элем. Кудай сизге берип, сиз элге берип, тапкандарыңыз тынч аманчылык, хайыр сакалар, жакшылыкка, сооңдук ишке, үй бүлөңүзгө, элге буйрсун. Саламатсыздарбы? Бардык мөмө тармагына кызыгып жүргөн катталуучулар, көрүүчүлөр. Азыркы учурда биз Ысык-Көл облусуна караштуу Жетегүз районунун Сары айылында жайгашкан Азамат деген ассоциациянын мүчөсү, мыкты инсанын черешня талаасында жүрөбүз. Мындайча айтканда гилас же болбосо гилас дедим го. Гилас талаасында жүрөбүз. Буну алча деп деле айтып койсо болот болуш керек. Азыр Азамат байкенин өзүнө жолугуп, буюрса чоң интервьюну сиздерге тартуулайбыз. Азамат байке, ассалам алейкум. Алейкум. Бир жыл болуңуз. Кандайсыңар? Жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Түшүнгө береке. Рахмат. Сонун болуп аткан экен, Жумушчулар күчүндө киреше кызып турган болот экен. Эми баягындай жакшы аргамыз. Финиш деп коебуз. Күткөн өчүр, баары. Ой, жеткен. Баягындай 1 жылдын жыйынтыгына жеткен малда. Жылда ушул убакытты күтөбүз. Ошол эми баягындай үмүт кылабыз, ушундай болуп, баягындай жакшы болсо экен деп көп баягындай тиленебиз. Жылда жыйынтык көрөбүз, ушунга окшош жыйынтыктарда жылда эле. Уруксат болсо мен ачык тагып алайынчы, кичине. Танып алсоо. Көйгөй жок. Анан баягы жыйынтык күтөбүз, дыйкандын негизи баягы ниети, жакшы ою, ошо күзүндө кирешеден бир өзүнө пайда табуу да. Сиздики кандай болуп атат? Ожидание анан реальность деген болот го. Күткөндөй эле болуп атабы баары? Негизинен шүгүр деш керек го дейм, ошондой туруп жакшы эми. Биз баягы эң башында баштаганда көбүнчө мындай калькулятор көтөрө берет да, калькулятор менен эсептейчүбүз да. Анан кийин убакыт бизге башка нерсени көргөздү. Биз мындай кийинки жылдары прям могу число момундай бериш керек деп күтпөй калдык да. Эми Кудайдын буйруганын берет. Биз себебин туура, так себебин кыла берели деген нерседебиз да, ойдобуз. Анан бирок жер, урматтуу дыйкандар, достор, туугандар, аягы барып берет. Может, силер күткөн жылы бербей калышы мүмкүн. Может, 2-3 жылдан кийин, может, 3-4 жыл кечигип бериши мүмкүн, бирок аягы барып жыйынтык аласыздар. Баягы эл эмгегин жер жебейт деген бир макал бар го. Туура келсе. Жакшы. Биз жыйынтыкты өз убагында албай алганыбыздын көп эле билбестик, түшүнбөстүк, убагында бир нерселерди убагында бербеген себептер болот. Буга чейин болуп келген. Жылда үйрөнүп, жылда көнүп келип атабыз. Азыр бир нерсени түшүндүк, баягы Бектемир келгенде айтты эле, азыр биз мындай ооручу малдын алдын ала уже дарылап түшүнүп калдык да. Мурун көзүбүзгө курт, өзүбүздүн слепой көзүбүз менен караганда курт көрүнгөндө анан дарылап таштачыбыз да. Же болбосо бактериальный оорулар болуп, грипповый оорулар болуп, куурап, шалпыйган кезде анан дарылап таштачыбыз. Бул жанагы адамдарды
уже ириңдеп шишип баягындай кес мындай бир мүчөлөрү жарабай калганда кесиш керек болот го. Ошого алып барып дарылагандай да. Азыр болсо мындай алдын ала профилактика кылган үйрөнүп калдык. Мынакей достор. Мөмөлөрдү караңыздар. Негедир Азамат байке аябай чоң экен, мындай эттүү экен да. Сындырып көргөзүп коңуз. Бул эми биз ушу мөмөнү көп жейбиз, баягы немедегилер жей бересиңби деп урушат көрүүчүлөрчү. Эми биздин жумушубуз ошол болот да. Аябай эттүү экен дегеним да. Бул жерденби, же эмнеден болушу мүмкүн? Бул өзү сорт ошондой, анан могу климат эми көп нерсе роль ойнойт. Көп. Даже мындай элементарный баш аягы болуп жанагы листовой подкормканы көп беребиз. Бул жана көбүнчө мындай жалбырак менен тамак аш беребиз да. Ошонун даже 5-6 жолу чачып, 7-син чачпай калгандан дагы ушундай кичине ролдор ойной берет да. Негизгисинен эми Кудайдын бергени Аллах Таалага. Эң негизинен муну ала берип атат да. Ооба. Аллах Таала бизге ушундай жөн эле жыгачтан эле ушундайлар чыгарып берип атат да. Биз ошону унутпайлы. Рызкыны ушундай нерселерди Алланын кудурети менен болот булар. Мынакей мөмөсү ийилип, жерге тийип, шагы сынайын деп калыптыр да. Азамат байке. Буюрса мындай көзгө караганда калькуляторду албай эле коелу да. Көзгө караганда жакшы окшойт. Биз сиз бул 60 гектар бактын бир мындай чакан бир мындай бир бурчунда эле жүрөбүз да, бир 5 гектарлык бурчундачы. Бул жакта биздин жалаң күчтүү жагыбызды көрүп атасыңар. Биздин алсыз жактарыбыз аябай көп. Бул ушул азыр ушул 5-10 гектар жер, ошо 60 гектардын баарын эмдиги жыл ушул убакытка чейин лидер болуп сүйрөп барат. Мурунку жылдары өрүк лидер болчу. Биздин жерде 20 гектардай өрүк бар, көп өрүк сатчубуз. Эми ушул жылдары ушул лидер болуп черешня чыгып атат да. Жанагы айтышат го, эге турган болсоң көп культураны эк депчи. Анткени бирөөдө жакшы болбой калса, бирөө куткарып кете берет депчи. Ошол демек практикада аябай жакшы иштейт экен да. Бир жылы бирөөсү да болбой калса, демек бирөөсү өссө да болот. Ошондой. Эми косточковый деп бөлүнөт да, косточковый жана семечковый деп бөлүнөт бактар. Косточковыйдын бир 2-3 түрү болуш керек. Косточковыйдан бизде ошо өрүк бар, ушул кокон гиляс бар. Анан чакан слива, анан кичине шабдалы бар. Ошо быйыл өрүк үшүп кетти, калган жок. Ооба. Мурун ойлоп баратканбыз, бул жакта өрүк үшүбөйт экен деп айтканга жетишип калганбыз да. Негизи Аллах Тааланын колунда да бул үшүбөс болбосучу. Анан быйыл ошону ойлонуп баштагандан кийинки жылды көрдүк. Кудайым кааласа, ал дагы өрүктөн эчтеке албай калса болот экенчи. Ошол эми бирок ыраазыбыз болгон нерсесине, Алла Тааланын бергенине ыраазыбыз. Негизи мындай көлдүктөрдү баягы алча эмес, мунун аты гилас да, э? Негизи кокон гилас деген аты бар, бычий сердце, бычий глаз деген орустар чыгарган аттар бар. Ушул сорт 62-жылы чыгарылган сорт. 62-жылы. 1962-64 ошол убактарда чыгарылган. Анан кокон гилас деген ошо кокон Өзбекстан жактан өзүн жакшы көргөзүп, орустар жактан бул унутулуп туруп, тигил жактан өзүн мындай көргөзүп кетип, ошол жактын атын аталып калган. Ошончо эле болуп калган беле, э? Ооба. Бул көп аттар, мунун 5-6 аты бар. Муну валовый дейт, 3-чү деп коет, бирдеме көп айта берет ар ким ар кайсы. Баткен гиляс деп да атай башташты. Мынакей достор караңыздарчы. Мөмөлөрдү чындыгында шумдук. Эми мындайча айтканда суктанаарлык. Азыр эле биз бул жакка айта кетели достор. Азыр камерадан да көрөсүздөр. Кыргызстандагы эң үлгүлүү мугалимдердин бири, Баткен элинен чыккан, жакында дагы ал кишиге арналып сериалда тартылганын көргөнбүз, баарыбыз. Гапыр Мадаминов деген мыкты инсан келип кетти. Чогуу тосуп алдык. Мындай кандай сезим болду ошол кишини көргөндө? Достор, ошол жөнүндө айтып берсек, бүгүн ушундай толкундануу күн болуп атат. Агай менен жолугайын деп жолуга албай койгом. Мурунчу издеп барып. Анан бир Кудай менен ошол бүгүн күн экен. Бир себептер менен Аким келмек, Аким менен чогуу агай да келип калыптыр. Агай келе атат деп угуп эле мындай сүйүнүп баштадык. Коноктоп дагы бир ичине чай бере алган жокпуз. Даамы кандай экен агай? Кудай жалгасын. Микрофон. Даамы ошо эң жакшы деген
Баткен Кадамжайдын геласыдан эч айырмасы жок. Аша турган болуптур. Ушул эмгеги үчүн азаматка, үй бүлөсүгө миң рахмат. Кудай колдосун. Ушу тапкандары кайыр сахават, жакшылыкка, соопчулукка, үй бүлөсүнүн жакшы өнүп өсүшүгө, балдарынын жакшылык күндөрүгө жумшалсын элайым. Рахмат. Акимиңерге рахмат. Акимибизге рахмат. Жети өгүз акимиге рахмат. Ошол алып келди. Силердин ак эмгегиңер ушунча мөмө жемиш элдин ушундай бир жакшы эмгегини көрүп кетиң агай деп мени алып келди да. Рахмат силерге. Агай Баткенге алып барып мактанасызбы бул черешени? Албетте, муну Баткенге эмес, мени мына эне мектеби айым менен Жети областка чакырып турат. Ошондо мен чыныгы дыханчылык, эмгек, ишкердиктин үлгүсү катары азаматтын эмгеги жөнүндө, мына мөмө жемиш жөнүндө жакшы оюмду айтып жүрөм дейм. Рахмат. Мына бүгүн Жети Өгүз районунда ишкер азамат ишкерибиздин багында турабыз. Бул ишкерибиздин багы ушул калган Жети Өгүз районундагы башка дыйкандарга, багбанчылык менен алектенген бардык жарандарыбызга бул үлгү катары кабыл алсак болот. Анткени Жети Өгүз район аймагында миңдеген гектарлар бош жатат бүгүнкү күндө. Миңдеген гектарлар иштетилбей, максатсыз жатат. Ошондой гектарларды мына ишкерибиз, азамат инибиз ишке ашырып, ушул жерде өспөйт, болбойт деген мөмөлүү дарактарды иш жүзүндө ишке ашырып, мына өзүңүздөр көрүп аткандай, 100гө жакын адамдарды жумуш менен камсыз кылып, ушул кокон гилязын бүгүн өстүрүп, ушул сатыкка чыгарып, бир топ кишилерге киреше алып келип атат. Андан сырткары жергиликтүү бюджетке, башка ушул жаатта иштеген бир топ үй бүлөлөргө бул киреше болуп саналат. Ошондуктан мен учурдан пайдаланып, жалпы ушул Жети Өгүз районунун элине, айрыкча ушул багбанчылык менен алектенген жарандарыбызга кайрылып кетет элем. Ушундай ишкерибиздин үлгү катары, ушунун ишин үлгү катары алып, башка жерлерди дагы өздөштүрүп, ушундай киреше алып келсе, мындай мөмөлүү дарактардан сырткары жана карагат, малина, бүлдүркөн, клубника сыяктуу киреше аз убакытта көп киреше алып келүүчү ушундай айыл чарба өсүмдүктөрүнө өстүрүүгө чакырып кетет элем. Кудай буйрса ушундай тобокелчиликтерге барып, ушундай көп киреше алып келүүчү иштерге барууңуздарга мен тилектешмин. Кудай буйрса биз жергиликтүү бийлик колдон келишинче ушундай дыйкандарга, ишкерлерге жардам берип, жер берүүдө үстөксүз, пайызсыз жанагындай жеңилдетилген кредиттерди берүүгө жана башка колдон келген жардамдарды берүүгө даярбыз. Бул жакта биз баягы көрүнүп, биз чыгып калганга биз атыбыз аталат. Бул жакта негизи биздин үй бүлөбүз бар, атам бар, агам бар, эже жездем бар. Ошолор мындай айтылбайт, алар баягындай мындай айсбергдин ылдый жагында деп айтып коет го, мындай ылдый жагында муздар депчи. Бэкграунд деп коет го, артындагы бирок ошолордун баары болуп ушундай ийгиликке жетишебиз. Эгер алар менен чогуу болбогондо биз мындайга эч жетишибиз мүмкүн эмес болчу. Эң биринчи ошо атама рахмат. Атам ушул жакты эсептеп, атамдын досу экөө эсептеп, жанагындай бүт баарын мындай жердин анализин алышып, погоданы, климатты баарын карап, ошол тетиги 2007-2008 жылдары эле башталган. Даже 2000-жылы атам ушунун үстүнөн иштеп баштаган. Анан жүрүп отуруп, ичинеден эми мүмкүнчүлүккө жараша анализ жүргүзгөн, тегерек четтегилерден изилдеп, бияктын климатын изилдеген. Анан ошондо деле риск бар болчу, рисковать этип, ушуну баштап көргөнбүз да. Ошол маалда биздин эмеден мен өзүм ошол маалда мындай эң алдыңкы чоң жумушчу болчумун биякта. Ушул бак тигилгендин 8-9 жылына чейин үй бүлөдөнбү? Ушул жактын мындай кара жумушчусу болгом да, толук кара жумушчу болуп, ар бир эмелердин баарын билип, ар бир бактардын, ар бир суунун кандай суу ичет. 8-9 жыл ушул жакта кара жумуш үстүндө болгонбуз. Агам
финансы жагынан жардам кылчу, эже жездем жардам кылчу, акчалай жактарынан. Ошентип ушул жакка келип калдык. Эми азыр терген кезде баарыбыз чогулуп келебиз. Ушул жакта үй бүлө менен кошо. Бала чакыра баары. Айтып калбадыңызбы баягы кичинекей кезимден бери ушул жактамын депчи, лидер болчумун кара жумушта деп. Ар бир бактын мындай өмүр баяны, ар бир бакыт менен мындай бир тарыхыңыз байланыштуу болуш керек. Ошол кездерде бир кызыктуу окуялар может эсиңизде бар, айтып бересиз. Кээ бир бактардын аты бар. Кандай аттар бар? Эми аттар бар да коюлган азыр. Сүйгөн кыздардын атынан Кыздардын аты жок, кыздардын эмес, көбүнчө эжемдин багы, анан бөөгүмдүн багы, карындашымдын багы деген бактар болчу. Атамдын багы, агамдын багы, анан Васин саат деп Жажы Васька деген драматург болуп кетти, жакшы жумушчу кишибиз бар болчу. Ошонун багы деген атайын бир бөлүгү бар. Ал ошо жакшы карачу ошол жакта. Ошондой аттар бар. Анан кызыктуу историялар көп. Чын ушул поляда отуруп алып таштап салып ыйлаган күндөр болгон. Бет менен күрөктү таштап салып чамкени. Айылды убактар өткөн. Айылды жакта элдин баары каникулдап жүрсө. Жок, ал эми андан өтүп калган убакыт болчу. Просто жумуш оор болгон, суу келбей аябай убар болгонбуз да. Бир жылдар болгон оор убактар. Ушул башкаларын таштап ушу кокон гилясты аман алып калалы деген убакыт болгон да. Өрүктү бир жылда бир эле сугарып, өрүк алмаларды ушул кокон гилясты 3-4 жолу сугарып тирүү алып калганбыз. Бул чоңуздун аты Гүлүм экен. Гүлүм, саламатсызбы? Саламатсызбы. Ишиңизге ийгилик. Иш кандай болот бүгүнкү иш? Буюрса жакшы эле болот. Эрте баштадык жумушту. Азырынча бир 10 чактай чакан теридик. Буюрса жакшы болот го. Буюрса бүгүнкү чөнтөк толгон экен да. Курсак да тойгон экен. Тойду. Жакшы. Гүлүм, канчадасыз? Бул жакка кандай келип турасыз? Жашым 17де. 3-4 жылдан бери жайында келип эс алып тура. Эс алып дагы, баягы терип дагы. Иштеп турабыз. Муну жумуш деп деле эсептебейм, чын айтканда. Эс алуу жокшойт, О да. Бул жакка келип, жеп, жыргап. Каникул убагында иштеп алып мындай чыгып турабыз. Азыр ошондо 11 класс болдуңарбы? 11 класска Көчтүңөр, 10 класс бүтүптүрсүңөр, Жакшы. Анан тиги кыздар менен чогуу келдиңерби? Бул менин классташтарым. Классташтарың, Айдана, Жаңыл, анан менин бөбөгүм Айым. Айым, Чөө экөө классташыңыздар экен, Саламатсызбы, Айдана. Бактын чокусуна чогуу алып турсуз? Коркпой элесизби? Жок. Иштер кандай болуп атат? Жакшы. Азыр каникул башталган экен. Эми жай бою буюрса ушинтип мөмөнүн арасында убакыт өткөрөлү деп чечкен экенсиздер да. Ооба. Бул жумуш канча убакытка созулат? Өзүнүн сезонуна жараша болот. Көбүнчөсү июндун башы менен бүтөт, черешня, андан кийин өрттөр башталат. Жакшы, бүгүн сиз канча чакка тердиңиз? Элдер 10ду терип салыптыр уже. Мен уже 11-син толтурдум. Анда демек сиз алдыга кетип аткан турасыз. Ийгилик кандай сизге? 何を食べても美味しい。 Баары даамдуу. Баардык нерсе даамдуу. Ушул колуңузда турган мөмөнү сиз канча деп баалайсыз? 1ден 10га чейин. これ点数つけると1から10点だと何点ですか？いやもうこれは10点よ。自社10. もうね止まらない。 Бирөөнү жедим эле дагы көптөн жегим келет. Анда сизге дагы белек. Рахмат. Канча күн болду Кыргызстанга келгениңизге, Искөл регионунда жүргөнүңүзгө? Ишкүрүに来たのはもうどのぐらいですか？石垣に来たのは今回2回目です。私は。Искөлгө экинчи жолу келет. Бүгүн эртемен келебиз. Кыргызстандын ягодасынын эмеси потенциалы кандай экен? Өсө турган потенциалы? キリギリスの果物の育てる感じはどうですか？いや素晴らしい。欧州に私の会社があります。欧州も美味しいのいっぱいありますけど、石くる本当美味しい。Аябай сонун экен. Оштун да биз менде компания бар. Ошто да көптөгөн мөмөлөр өсөт. Могу Искөлүн жаман таттуу, дамдуу экен. Чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Аябай кубанычтабыз көрүшкөнүңүзгө. Аригато гозаймасты. Рахмат. Чоң рахмат. Эми мөмөсүн го көрдүк. Аябай сонун, эми чүмгө береке, рызкысын берсин. Анан бул нерсени баягы көчөттүчү кантип алса болот мындан эми? Сиздер көчөт сатпайсыздар да? Көчөт сатып атабыз, буюрса өстүрүп атабыз. Кыйыштырып алыш керек бу жагында. Көп эмес аз. Ооба, кыйыштырып алат эми, бул өзүнчө көп эмеси бар мунун, мындай.
оп-оңой эле көчөт чыгып бербейт. Бир көчөтүн алыш үчүн мындай эң аябай бат ийгиликке жетсең 3 жылда жетесиң бир көчөткө. Ооба. Жайыраак жетсең жакшы бир көчөт алыш үчүн 4-5 жыл убакыт керек. Бул деген питомник деген момундай көчөт чыгарыш бул оңой жумуш эмес. Көчөт чыгарыш үчүн башкача характер керек. Мисалы үчүн көчөт менен иштеген кишилер мен ушундай билем да калпайта албайт, калпайтыш мүмкүн эмес болуп калат көчөт менен иштеген кишилер. Ошондой нерселер бар да. Эмне үчүн? Ошондой характер керек көчөт өстүргөнгө. Элестет, сиз 3 жыл күтөсүз, 3,5 жыл күтөсүз. Мындай өсөр өспөрүн билбей туруп күтөсүз да. Анан мындай аябай эме характер керек муну өстүргөнгө. Мисалы үчүн Россияда баягы практикада бар да, мен жаңы бир сортторду алыш керек болуп, алар биз только эме менен предоплата менен иштейбиз деди да. Анан мен интернеттен карадым, эгер чын эле көчөт өстүргөн киши болсо, ал калпайтпайт да. Анан мен ага чын эле өстүргөнүн түшүндүм интернеттен карап, баягы страничкаларын көрүп. Анан $5,500 жөн эле котор ийдим алар. Көрбөй, кезикпей, колун кармабай туруп эле. Сүйлөшүп эле, ооба. Анткени алар айтты, биз предоплата менен иштейбиз, предоплата берсеңер, биз силерге даярдап беребиз керектүү көчөттөрдү депчи. Анан макул деп предоплата алдык. Аны которуп ийсек, Россияда менин бир эжелерим бар, туугандарыбыз бар, алар урушуп, мен аларды берип койгула, мен силерге бияктан берем акчаны дедик да. Болжолду $5,500 да. Анан бир эжебиз менен урушат, бул такыр түшүнүксүз бала. Такыр тааныбаган кишилер, Москвада адамдар бири-бирин алдайт, бул такыр эле тааныбаган бир орус аялга акча которуп ийди деп аябай тынчсызданды да. Анан мен тынчсыздандуу кичине болду, бирок эгер чын эле адам көчөт менен иштеген болсо, көчөт алып саткан адам башка, бирок көчөт өстүргөн адам болсо, көчөт өстүргөн адамдар көрүп атса комментарий сөзсүз жазат. Ошондой достор, эгер ошондой болсо, ооба туура деп жазып койгула. Алдап бир нерсени айтыш мүмкүн эмес да. Мындай болгондой айтып, анткени буга башка характер керек. Башка мындай муну өстүргөн кишилер түшүнөт да. Элестетип атасызбы, сиз дайнекти тигесиз, чапай вишнянын дайнегин, же болбосо бир барактын чыгыш керек анан. Анан ошону 1 жыл өстүрөсүз, 1 жыл жетишпей калса 2 жыл өстүрөсүз, анан 3-үнчү жылы кичинекей мындай бир көзөнөктү ага байлайсыз түбүнө. Ал кайра 1 жыл өсөт, жакшы болсо 1 жылда жетет, 3-үнчү жыл кетти да. Жакшы болбой калса 4-үнчү жыл күтөсүз. Анан ошондой бир өзүнүн бир историясы бар да булардын. Ошон үчүн чоң процесс экен да. Чоң процесс, оңой эмес да. Биз муну жаңы эле четин үйрөнүп келатабыз. Ушун менен биз дагы алектенебиз. Негизи агро тармагындабыз да, эми ушунча бак болгондон кийин бизде көчөт да сөзсүз болуш керек, анткени жылда курап калган болот, жылда сорт туура келбей калган болот. Азыр мисалы үчүн 20 гектар өрүгүбүздү алып башка культура тигиш керек болуп. 20 гектардан бармы? Ооба, эмнеге дегенде ал сорт аябай өзү, ал сорт популярный болбой калды. Биз как эме катары аны күтүп эле карап отура бербей, мындай бөлөккө өтүшүбүз керек. Жакшы, азыркы убакта популярный болуп элге керектүү болуп аткан нерсеге. Анан эме алдыңкы 4-5 жылдыкта ал бакты алабыз. Ошондой нерселер бар эми. Ошонун баарын алганда жанагындай көчөт сатып алып бериш оор, бирок биз да көп көчөт сатып алабыз. Мисалы үчүн Нидерландыга барып келдик. Ал жактан бир көчөттү 7 евродон договор кылдык питомникте. Биз өзүбүз андай бага сатып албайбыз, эми сатып албайбыз, Кыргызстан андай бага сатып албайт. Көтөрө албайт биздин рынок. Бирок биз 1 гектар алдык, алабыз ошону эмне дегенде маточный участок, маточный деген башка нерсе бар да. Ошону бул жакка алып келип, ушул жактан көбөйтүш үчүн ошондой жолдорго барып атабыз да. Нидерланд деп калбадыңызбы, Азат беке? Голландиянын дал ушул черешня боюнча мындай сонун бир презентациясына барып келдиңиз, э? Ооба. Кандай болду? Ал жакка барып келгенден кийин мындай салыштырганда кандай нерсе болду? Сезимдер болду ичиңизде? Эми сезимдер көп. Ал жак ушул илимий жагынан аябай өнүккөн. Биз азыр ушунчанын баарынан алып атканда алар 1 гектардан алат. Биз 15 гектар азыр ушу багыбыздын баарынан 15 тонна алсакпы, алабызбы, албайбызбы билбейбиз.
Бирок алар 1 гектардан 15 тоннадан өйдө алабыз деп атты. 1 гектардан 15 тоннадан ылдый албайбыз. Болбойт андай деп. Алар мындай ушунчалык деңгээлде жетишиптир. Бир чети ушунча 15 гектарга кыйналып атып болсо да берген суунун баарын чогултуп туруп, жанагындай интенсивный кылып ошонун баарын салыштырсаң, тиги мындай пайдалуураак болот да. Утуп атат алар. Утуп атат. Эми ал жакта бизде бир жөнөкөйлүгү бир нерсени айтайын. Бизде мындай кагыраган ушундай суу жок жерге суу чыгарыш оңой болот экен да. Сазды кургатканга карагандачы. Алардын жеринин 60% деңиз деңгээлинен ылдый турат. Саз да. Саз эмес эле мурун вообще эле суу каптап турган жерди кургатып атышат. Эми деңиз деңгээлинен ылдый турган жерди кургатып алып анан иштешет да. Аны кургатыш өзүнчө бир чоң жумуш экен да. Чем мындай каксоо жерге суу чыгарсаң оңой болот. Ошентип алып иштешет экен. Аларда могу терүү процессин деле бүт автоматизация кылып салса керек алар. Терүү процесси ручной экен, бирок сорттоо процесси автоматизация экен. Алар ушундай автоматизация баары мындай 3 мм, 30 мм, 3 см черешнянын баарын өзүнчө бөлөт экен. 3төн ылдый жана 2,5 см башка бөлөт экен. Анан ушундай 3 мм бирок өңү жетелек черешняларды өзүнчө бөлүп чыгарат экен. Техника бөлүп салып бүт эле. Ойгон YouTube каналынан караңыздар, аны да чыгардык. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Бул жакта жазып коебуз достор, ссылкада бар ооба. Сонун негизи айтып калбаңызбы? Тиги жак менен салыштырганда эми 15 гектарды, 2 чекти 1 гектардан ошол нерсени алып койсо болот экен депчи. Бул деле эми Кыргызстанга азыркы абалыбызга караганда мындай жакшы результат да сиздикичи. Жоктон жогору да. Жоктон көрө. Такыр жок дегенге карагандачы. Анан негизи дыйканчылыкты баштап жатканда кандай рисктерге даяр болуш керек? Жогоруда айтпаңызбы, 20 гектарга себилген өрүктү мисалы алып атабыз депчи. Ооба, эми ал өрүк өзүнүкүн берип бүттү да, бирок чоң рисктерге даяр болуш керек. Эми көп рисктер бар да. Үшүп кетиши мүмкүн, суу жетпей калышы мүмкүн, оору тийиши мүмкүн. Негизи баштап атканда чоң рисктерге даяр болуш керек. Анан бат эле алам дегенден дагы мындай коркуңуздар. Эч качан дыйканчылык эч качан бат эле бербейт. Бул дүйнө жүзү боюнча Кыргызстанда эле бул баягындай эмеде эмес. Мындай өкмөттүн башка мамлекеттердин баарында, ошол эле Японияда, ошол эле Голландияда бул бизнес дыйкан чарба, дыйканчылык мындай өкмөттүн дотациясында турган бизнестер. Бул мисалы үчүн 8 жылдан кийин түшүм берет. Могу кокон гилястар 8 жылдан кийин берип баштаган. Элестетиңиз, 1 жыл тигип, анан 8 жыл күтөсүз. Жана биздин традиционный классический бактар да ошондой. Анан эми көп нерселер бар. 8 жылга чейин көп нерсе болуп кетиши мүмкүн. Форс-мажорлор көп болот. Интенсивный кылсаңыздар 3-жылдары жакшы жыйынтыкка жетип баштайсыңар. Бирок интенсивныйга биринчи салганда аябай чоң сумма саласыз. Түшүм мол болуп аткан эжеке. Жакшы буюрса. Иштериңиз жакшыбы? Рахмат, шүгүр жакшы. Тергениңизди көргөзүп койсоңуз. Мындай черешняларды менимче мындай тергенден рахат алып болушуңуз керек, э? Сонунда монтип, чоң-чоң, таза, натуральный да. Жакшы, мына монтип жүрөбүз. Бир чакка тергенде примерно канчасы ашказанга кетет? Терип атканда. Билбейм, бир 2-3 штук, 3 штук болуш керек. Ошондой эле болуп калган, андан көп эмеспи? Жок, башында көп жегенбиз, анан азыр жегибиз деле келбей калды. Атыңыз ким болот? Айзада. Айзада эжеке. Бул жакка канча жылдан бери иштейсиз? Бул күнүнө келип иштеп турасыз да, э? Ооба, күнүнө келебиз. Бүгүн эле келдик, бүгүн эле башталды. Анан канчадан төлөп берет сизге? Чакасына төлөп береби? Чакасына 80 сомдон төлөп атат. Күнүнө канча чака терип жетишесиз? Азыр 8-9 чака тердик уже. 1000 сом бар турбайбы демек чөнтөктө? Бала чакам менен терип атам мынтип. Үй бүлөгүңүз менен келесиз, э? Кайсыл айылдан келесиз? Дархан айылынан келгенбиз. Жакшы, жакшы. Рахмат, ишиңерге. Мынакей, сизге да ишиңизге ийгилик. Баягы эң көп тергенде канча чака тердиң эле жүзүм? Эң биринчи келгенде 7-классында келгем. 21 чака тергем. Bir günde 21 çaka. Bir günde 21 çaka. 11 класс болдум. 7 классынан бери иштеп келдим. Ошо биздин бака 7 классынан бери келесиң, э? Азыр мурункудай иштей алып, мурунку эмеге жетесиңби 21ге бүгүн? Жетесиң, э? Жүзүм, молодец, ушул жүзүм деген кыз. Мындай өзү кол өнөрчүлүк менен үйүнөн иштешет, үй бүлөлүк жумушу. Ошого да колдору аябай жана колдун моторикасы деп айтса туурабы, аябай мындай
ашыгы өнүгүп кеткен болуш керек бул карындашыбыздыкы. Практика көп турбайбы? Практика көп. Бирок молодец, бул кыз азыр башка балдар, кыздар 800 миң, 1200 таап атса, бул кыздын тапканы жакшы болот. 2 кишиникini таап кетет. Эми таза маңдай тер эмгеги, өзүнүн иши, биз да ыраазы болобуз. Тергенде дагы жүзүм аябай качественный терет. Жүзүмгө мындай жылдагы эмелерден өзгөчөлөнтүп дагы мындай бир премиальный да беребиз го быйыл. Анткени карагыла, баарынын мындай сөңгөктөрү менен терет да. Башка көбүнчө эркек балдар эми бул терген жагын эркек балдар жалкоолук кылат. Биз балдар негизи эле башкача болот. Сабагы жок терип коюшат эркек балдарчы. Анан тиги алармандар урушуп нааразы болот. Бул жүзүмгө окшогон жүзүмдөр аябай жакшы терип беришет бизге. Жүзүм, азаматсыз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. 11 класс болдуңуз, Жакшы, ийгилик. Негизи, Азамат байке, ушул жанакы сабагы менен тербегенде бул экспортко эмне солуп кетеби же эмне үчүн? Бат бузулат да. Мына муну карагыла. Муну көргөзөлү. Бул муну менен турганда холодильникте турса 1 айга чейин турат ушундай. Мындай кылып койсо бул уже 2 күндөн кийин бузулуп баштайт. Аба кирип баштайт турбайбы ичине? Ушул бузулуп баштайт да. Мындай бул болбош керек. Бул эми жерде же варенье жасарда, иштетерде ушундай кылып сөңгөгүн алат. Муну сөңгөгүн жулуп койдук, жеп коелу эми. Ооба, жеп коюңуз. Азыркы учурда канча жумуш иштеди бул жакта? Бүгүнкүдө. Бүгүн 60тан ашык киши бар. 60тан ашык, Сон көбүнчөсү мектеп окуучулары. Мектеп окуучулары мындай доскелериң келди деп коет. Үйгө келип, Азамат ага качан баштайбыз деп чогулуп алып келип дарбазаны такылдатып келишет. Жумуш кылбайлыбы деп, бир жумадан бери келип атышат. Жумуш бүгүн ошол бүткөн күн башталды. Өзүлөрү дагы черешняны сагынып калат. Биз да сагынып калабыз, жеп, курсактарын тойгузушат. Ойношот ушул жактан сууга түшүшөт. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Атыңыз ким байке? Нурбек. Нурбек байке. Сизди ушунча гектар жерде караган главный киши дейт да. Ушул жерди баягы Ришаласы дейт го. жаздан күзгө чейин карайбыз. Сугарабыз. Сууну мал менен убагы менен сугарып турабыз. Мылтыкты астына алган экенсиз. Мылтыкты болуп вишнянын убагында эле астынабыз. Жоксо вишнянын убагында жана чыйырчык, чымчык, каргалар жанын койбойт. Ал мылтык менен аткылап эле үрүктөрү жаңгалат да, жолбосо андан башка вариант жок. Күнү түнү бул жактасыз. Күнү түнү биякта болобуз. Негизи кандай экен ушундай мөмө жемишти кайтарган, мындай жоопкерчилиги да бар да аябай чоң. Жоопкерчилиги бар, баягы мал сал кирип кетет. Түнкүсүн баягы уурулар келет деп коркпойсузбу? Ууру жолобойт бияка деле. Жолобойбу. Илгеркидей эмес, азыр баары эле тынч. Тегеретеги кашаа менен кармалган, зымтыр тартылган. Камералар барбы? Сиз эки көз менен эле бүт карап каласызбы? Камералары жок эле, мындай эле көз эле жетет. Бияка суу тартышыраак болуп калат. Суу маселеси көп неме кылып коет да баягы. Көчөттөргөчү. Ошондо эле бир аз гана сугат маселеге да аралашып каласыз анча-мынча. Сугатта баштан эле сугарабыз убагы менен. Суу тартыш болуп калат бияктачы көпчүлүгү. Нурбек байке. Очерет менен эле сугарабыз. 5 күндөн, 6 күндөн суу берет. Очерет менен. Акырын бул арыктар менен коюп коесуздар. Бул арык менен кое беребиз, башынан кое беребиз. Күнүнө канча жол чыгып бул жактан жейсиз? Өрүктөн, черешнеден. Бассаң турсаң эле жеп бере бересиң ишte. Ооз кол деле көнүп калам, бирок деле кармалап көнүп каласың. Баягы мен бүгүн эле келип тартып атпаймынбы? Эми келгенден бери эле жеп атам, бирок тажай электим да. Бирок сиз бул жакта мындай жыл бою болуп атпайсызбы? Өскөндөн баягы терилип сатылганга чейинчи. Ушунча аралык ичинде жейсиз да. Тажаган учур болгонбу? Тажанбайсың, бир аз эле токтоп эле кара эле жей бересиң, таттуу да. Бат-баттан деле. Бат-баттан жей бересиң, көнүп деле каласың. Бирок жылдан жылга баягы тартараак жеп калат экенсиң. Өзүң баягы көзүңдө тоюп не болуп калат экен. Кыскасы биякта бейиште жүргөндө эле жүрө бересиң, бүт баары бар. Алма бар, өрүк бар, ашпырт бар. Сизди бейиштин охранниги деп койсоктор болот го. Ошентип койсо болот. Келиңиз бияка отуруп алалы. Мынакей достор, караңыздарчы. Отурсаң эле мөмө сага ийилип турат. Чын эле Нурбек акем айткандай, бейиште жүргөндө эле болуп калабыз бияка. Бейиштегидей отурсаң деле, жылсаң деле бүт жерде. Нурбек аке, үй бүлөлүс? Үйлөр бар. 3 кыз, 2 эркек балам бар. Алар тиякта турат? Алар айылда. Сизге да бул жака жардам берип турабы? Жок, биз барып келип турабыз. Кээде келет. Күн тийип атат окшойт, беририп отурбайсыз да? Кээде келип кетет. Жакшы. Тамак аш маселесин кандай кыласыз? Тамак аш маселесин продукту барын алып келип берет Азамат. Өзүбүз эле жасап жолобуз. Бияка рабочийлар да келет.
отоп, суу карышканга же кыйышканга жардамдашып, аларга тамак аш жасап берип коюп жүрө берем. Мен ойлогондой баягы жалгыздык эмес турбайбы бул жакта? Мен күн сайын жумушчулар келет турбайбы? Постоянно болот жумушчулар, кээде эле бир 2 күн, 3 күн эле жок болуп калса, постоянно жумушчулар бар. Интернет, телевизор деген бар. Интернет сотка менен эле. Электричество бар да. Солнечный свет менен эле азыр. Заманбап болуп кеткен турбайсызбы? Солнечный. Жылдан жылга жакшы болуп келатабыз. Жакшы. Өзүңүз кайсы айылдан болосуз? Сарыдан эле болом. Бул жактан эле болосуз. Канча жылдан бери бул жакта охранник болуш дейсиз? Бул ушул 4-жыл. 4 жылдан бери жактан сугарам, кыйышабыз, антес майдара жумуш жасайбыз. Кычык-пычык баарын чейин билет. Ичесе баарын эле. 4 жылдан бери жакшы эле бияка неме болуп калды. Кычык-пычыгын баарын билебиз. Түшүнүшүп калдыңыз. Эмне керек, эмне биягын кандай кылыш керек биле билебиз баарын. Жакшы. Буга чейин эмне жумуш кылып элеңиз? Буга чейин айылда эле болчумун. Айылда эле. Талаачылык менен эле. Эми дагы мындан кеткиңиз келбей калыш керек бул жака келгенден? Бияка барсаң кайра эле келгиң келет. Тыныч да бияк. Сонун таза аба. Мындай басып барсаң көлгө түшөсүң. Көл да жакын. Көл да жакын. 20 мүнөттө басып барсам жетем. Сиздики чын эле өзүңүз айткандай бейиштегидей шакын. Эми мынакей жылына кайсы айларда болуп болосуз же кышында да болосуз буякта? Жок, кышында кетебиз баарыбыз. Жаздын кайсы күнүнөн же күздүн кайсы? Жаздын уже жумуш башталган убакта эле, жаз жарыш болгон убакта эле келебиз. Ошол убакта эле жүрөбүз. Келип кетип жүрө беребиз. Анан основной көбүнчө бул вишнянын убагында постоянно түнөп калам да. Чымчыктарды айтыр элечи. Жол болсо барып келе жүрөбүз. Чымчыктарды кайтарып түтпөйсүзбү? Биякта өзүңүздүн баягы куралыңыз турат. Күнүнө канча ок атылат асманга? Ошолорду коюп түтүш үчүн. 20дай атасың. Күн сайын. Күнүнө. Бул жөн эле үркүтүүчү курал да. Үркүтүп эле коесуң. Даңк эткизбей. Жол болсо кыйкырып окусаң тоң атпайт, жаныңа келип жетип эле. Шылдыңдайт да бар. Ала чыйыр чык деген бар. 100дөй бир жүрөт. 5 мүнөт көзүң мындай болуп кетип, бир шакка отурса бат эле тазалап салышат. Анан ошондон монтип эле чуркап жүрөсүң. Ары бир басып. Ары дөгөнүп калдың, чыбырчыктап келет кандай эле. Даңк эткизип бир атып коесуң. Качып кетет. Бул башынан тиги башына жөө эле уруп жүрө бересиз. Ат барбы? Жөө эле уруп жүрөбүз, көнүп эле калганбыз. Көнүп калдыңыз, э? Эми Нурбек экен мындай. Канча айлык төлөп беришет сизге ушул жумуш үчүн? Мен багы иштеген күндөрүм болуп калат, же иштебей калган күндөр болуп калат, ошо күнүнө эсептелип. Жалпы айткандачы мындай цифра менен айтканда. Мен постоянно иштесем багы айына 40 миңге чейин чыгат. Чыгып турат, э? 40 миң мындай сиздин жашооңузга жетиштүү турат, э? Жетиштүү, 40 миңге чейин чыгат. Постоянно күндө иштеп турсам. Иштебей айылда өзүмдүн жумуштарым жүрсөм багы жазылбайт. Негизи баягы айылда разнорабочий болуш дегенде 40 миңге таба алышабы? Айылда мындай эле разнорабочий күн сайын тияк бияка жумушка чыгып жүргөндөр ар кандай жумуш. Жок, таба албай калат. Постоянно жумуш боло бербейт да. Жумуш болсо бир 2-3 күн болот, кайра бир 4-5 күн эс алып калышат, ушундай эле болуп калат. Кечкисин коркпойсузбу мен? Жок, наоборот менден коркушат деген. Нурбек келтап дегенде баары качат. 4 жылдан бери жакшы эле. Канча жашка чыккансыз? Өзүм 77-жылкы болдум. 46. Жакшы, Нурбек эке, сиз менен таанышканыма аябай кубанычтамын. Эми чын айткандай Кыргызстандагы эң бактылуу охранниктердин бири сиз окшойсуз да. Нөмөлөрдү кайтарып. Бейиште жүргөндөй эле болот. Чыгып эле жейсиз мындайларды. Мынакей өзүңүз карасаңыздар, отурсак эле мынакей. Бул үстүбүздүн баары мына. Оны чак ийсең эле мынакей мөмө толтура. Азыр бул элдер бүгүн жаңы эле жумуш башталып аз эле келди да. Негизи мындан да көп келеби? Көп келет. 30дай киши келет. Анан монун арасында бакка шакка болуп өзүнчө эле бир майрам болуп калат. Сиз жыргап каласыз. Жүрө бересиң эл менен аралашып, деген сөзүн угуп, мунун сөзүн угуп каткырып коет. Тиги трактор сиз айдайсызбы? Жок. Техника өзүм айдайлбайм. Мындай жөө жүргөнү жакшы көрөм. Таамы кандай экен? Өтө сонун. Еттүү мол сөөктөрүндө дагы кичинекей дагы эттери да основной эмес экен. Еттүү. Аябай сонун. Экспортко номер 1, биринчи болуп туруп, биринчи жолу экспорттогу эң жогорку сапаттагы эмелерден болуп эсептелинет. Мөмө жемиштер. Баасын кымбат айта берсе деле алгың келет. Бунун баасыны клиенттер өздөрү келип алып кетет, өздөрү бичат. Чын, бүт бар жокто бишип бүткөндө климатына байланыштуу, аз бүт бар жокто бишип бүткөн да. Мына азыр Ысыкөлдө эми бишип, эми терип атат. Муну азыр көп базарчылар билбейт экен, билсе өздөрү келип терип алып кетет. Бияктачы өздөрү келип, өздөрү баалашып, өздөрү алып кетишет. Молодец, биз эме кылабыз, таазим этебиз, берекесин берсин.
жылда баягы сары кыздын тою деп коет го көлдүктөрчү. Өрүк менен аябай бир майрам болот го, өрүктөрчү. Бул өрүк азыраак экен, жогоруда айтып өттүңүз го, үшүп кетти, үшүк алып кетти депчи. Мындай эми быйыл түшүм күтпөй эле турбайсыздар такыр эле, арасында эле анча мынча бар экен. Ооба. Быйыл өрүктөн түшүм күтпөй элебиз. Былтыр наалыганбыз, өрүк аябай көп болду. Тере албай калдык деп. Ошондо деле терип сатканбыз, жакшы эле. Анан негизи наалбаш керек экенбиз да. Ошону байкадык. Аба талам кааласа мынтип түшүм бердирбей коет экен. Чактар ийилип жерге тийип турчу бул жылда бул убактачы. Ушул жактан 3-4 фурадан сатчыбыз. Өрүк алып анан. Быйыл жок, өзүңөр көрүп атасыңар. Бирок деле шүгүр, ушуга дагы шүгүр, чын жүрөктөн ыраазыбыз. Мына бир өрүк бар экен. Көп болсо өзү көргөзүп коелук, же үзбөй деле коелу өзү. Өзү бышырсын. Бир өрүк бар, бир бакта бирден өрүк бар экен. Бул үшүк кайсыл айдарда алды ошондо көлдүкүн? Көп жерде ушундай чыкпай калыптыр да. Малиналарга деле таасир этиптир, клубникага деле. Үшүк. Мен эмесин билбей калдым, ошо майдын бир канчаларында суук шамал болду бул жакта. Ошондо бир эмедей болуп калганда, кандай айтсак, эмне деп түшүндүрсөк, бир чоңдугу бир 1 сантиметрга жетип калган өрүктөр, ичке узун болупчу, жаңыдан түйүп бүтүп, гүлдөп бүткөнүнө бир 10-15 күн болуп калган. Ошондо баарын үшүк алып кетти. Эми азыр сиздин бул жакта карагат өсөт окшойт, Ооба. Ошол жакка келип калдык. Жогоруда тияктан да карагаттар тартканбыз. Бул карагаттар эми түшүм берет быйыл, Быйыл түшүм күтүп атасыз. Аз маз түшүм бар. Бул сорттор Капитан деген сорт, бунун өзүнчө историясы бар бул карагаттын. Жалбырагы башкача го? Жалбырагы башкача, бул карагат кеч бышат. Азыр тигил жакта карагаттар уже карарып бышып атат. Бүгүн карагат сатып ала баштады. Азыр биякты көргөзөбүз, бул карагаттар көп дейинче мына карап көрсөк болот, тартсаңар болот. Быша элек. Мындай көрүп атасыңарбы? Мындай көк карагаттар да. Бул сентябрь айында бышат. Баягы элдин карагаттарынын баары бүтүп, баалар көтөрүлө баштагандабы? Ооба. Ошол кеч бышып, ушул Капитан деген сортту өзүнө өзү таап алган карагат, өзүнүн аты Капитан эмес, бул көлдөн келип Капитан атка конуп алган сорт. Муну деле караңыздар, мына бул жакта деле. Үзүп эле көргөзө берелик. Мындай карагаттар. Анан башкача экен мындай. Ооба. Ушул карагатка кызыгып, анан бизде питомник болгон себептен баары элдин баары ушул көчөттү сурап баштады да. Биз көчөт чыгарышыбыз керек. Анан жакшы маточный участок жок көчөт чыгарайын десең. Анан бир жылкы пайдабызды, могу өрүктөн тапкан таза пайдабызды бир жылкы баарын ушул көчөт сатып алганга кетирдик. Бул баягы өзөгүн деп ойлойт окшойт, өзөгүн жейт. Жок, өзөгү ушул экинчи эле жылда жаш карагат да буларчы. Анан анын үстүнө былтыр суусу жакшы болбой, бир жыл жакшы өспөй эле жөнүнө тирүү турганга иштедик. Кээде ошондой да болот практикада. Көчөттөрдү өлтүрбөй аман алып калганга иштеген жылдар болот. Былтыр ушуну ошондой болдук. Быйыл түбүнө суу койдук, аябай көп вложение кылдык. Түбүнө бүт салафан салдык, мульчирующий пленка. Ото чыкпасын деп. Түбүнө капельный орошение койдук. Быйыл мына барпыйып жакшы өсүп атат. Мына дагы көрсөңүздөр болот. Бул өзүнчө бир кызыктуу карагат, Капитан деп коет. Бул жакта 4,5 гектар жерде. Анан биздин оюбузча Кыргызстан боюнча ушул чоң маточный участок, эң чоң ушул карагаттыкы. Бул жактан уже эмдиге аркы жылы дагы эле ошо өзүнүн баасын эгер кармап турса, 100 миң деп көчөт алсак болот. Сон отургузганда алысыраак отургузуш керек окшойт карагаттарды, Бул карагаттар чоң болот, ошон үчүн алысыраак отургузганбыз. Да 1-2 жылда көрөсүңөр. Мындай чоң көрүп жүрүп ушул жолду тандадык. Биз деген жалаң техника менен иштейбиз. Ортосун техника менен жүрөбүз. Ошол себептен арасын алыс кылабыз. Кийин карагаттар бышканда да техника менен теребиз. Жанагы комбайн деп калбаңызбы? Ушуну кошууга да алат. Именно ушул сортто ал комбайн чаба албайт го, билбейбиз, бул ага да туура келбейт. Жөн эле берки кара карагаттар бар го, обычный черный смородина. Ошолорду комбайн чабат. Муну колго терилет. Мына жакшылап бир фокус кылып түшүмүн көрсөк болот. Мындай жакшы эле байларды көп эле. Так. Көк кезинде анча көрүнбөйт. Карар бышканда жаңыдан карара баштагандар бар экен.
бирок ал деле быш элек карарган менен катуу. Шелек. Ушунусу да жеп коелу. Жакшы. Ошондо 4 гектар бул жагы жалпы. Көчөттөр 2-3 жылдан чыгат экен да, азыр чыкпайт экен да. Жок, уже быйыл аз-маз бар. Негизгисинен эмдиги 2024-кө чыгат. Канча жыл болду ушунда буларга? Булар ушул жака тигилгенде быйыл 2-нчи жыл. 2-нчи жыл. 2 жылда эле мында кичинекей эле болчу да башында. Жок, чоң тамыры менен бир 40-50 сантиметрлик көчөттөр болчу. Өздөрү баягы бутактап чоңойду ушунчалык. Ооба, бутактап чоңойду. Жакшы. Азамат байкенин садында эмнеси жакшы экен достор? Техниканы аябай жакшы колдонот экен да. Биз азыр басып жүргөндө деле көрүп атабыз. Бир 100 метр сайын арка жакта тракторлор токтоп турат. Бүт баары өзүңүздүкү, Болгону башында бир тракторубуз бар болчу, өзүбүз чогултуп алган. Кунан деген кыргызча ат койгон, Камчыбек деген конструктор жасап берген. Андан башка дагы 2 трактор бар. Ооба, техника болбосо бул жакта иш кылыш мүмкүн эмес. Техника менен иштейбиз. Жакшы. Азыр эми биз кайрадан тиги жакка барабыз дагы. Ушунчалык территорияны кайтарып отурган охранник байкеге сүйлөшүп көрөлү. Ал кантип кайтарат болду экен? Анан ал деле баягы ок атуучу инструменттерди колдонот да. Колдонот. Антпесе чымчык деген бар. Дагы башка нерселер бар. Бар, коём бар. Эми ушул жана гилясты жана жерде жүргөн момой чычкандардан өйдө баары жешет. Анан төбөсүнө чейин чыгып алып. Төбөсүнө чейин чыгып, жана бутакка чыгып алып жешет. Күйүп жейт. Кырголдор жейт мунун мөмөсүн. Анан чымчыктар үстүдөн келип карганын түрлөрү, сагызган аябай көп зыян келтирет. Бир болжолду айтсак, бир 4-5 тонна болжолдусу эле 5 тоннадан ашыгын канаттуулар жеп коет. Канаттуулар жеп коет. Болжолду канаттуулар эми алардын өзүнүн рызкысы болсо керек, кандай билбейм. Бирок ар кандай көз менен каралат да. Биздин көз менен карасак, ал канаттуулардын рызкысы, мисалы үчүн биздин сом менен 1 миллион сом канаттуулардын рызкысы болуп атат. Ооба. Бирок Нидерландыга барып келгенден алардын көз карашы менен да карап көрсөң болот. Бирди да чымчыктарга жетилбейт. Полный жабык. Үстүн жаап салган. Үстүн капталдарын баарын жапкан. Бир жагынан мөндүрдөн сактайт, экинчи жагынан жанагы чиркейлер да кире албай турган сетка болот экен, шамал өтөт, чиркейлер өтө албайт. Төртүнчү жагынан жанагындай кыскасы бүт эчте эме зыян бере турган нерсенин баарынан толук жабылган. Бүт жагынан тең жаап салган турбайбы? Эми жылда 1 миллион сомдон болжолду чымчык жеп атса, 2 жыл, 3 жылды бириктирип туруп эле ошондой туннель жаап салса болот болуш керек да. Кыздар бактын башына чыгып алып иштеп аткан экен. Коркпой элесиңер кыздар? Жок. Кандай болуп атат? Жакшы. Көбүрөөк жеп атасыңарбы же көбүрөөк терип атасыңарбы? Көбүрөөк терип атабыз. Негизи бир чакка тергенде канчасы оозго кетип атат ашказанга? Жарымы? Жарым чакка оозго кетип атабы? Ошондо бир чаккасына канча сомдон алып атасыңар? 80. Бүгүн канча тердиңер? Бүгүн меники мол 10 чакка. 10 чакка? Ооба. 800 сом бар турбайбы демек, э? Курсак да тойду, 800 сом да болду. Күндө келип иштейсиңерби ушул жакка? Жок, бүгүн эле чыгып аштым. Негизи жылда тересиңерби ушинтип? Ооба. Жакшы. Азыр каникулда эч жакка барбай ушинтип кийимге чогултасыңарбы же кандай? Кийимге эле? Же үйгө алып барып бересиңерби тапкан акчаңарды? Жок. Кийимге эле кетти. Ар кимдер өзүңөр чөнтөңөр болот, э? Ооба. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй бассейн. Мынакей. Азамат байке бул канча кубтук? Бул ар бир келген кишиге эле жаңылдып айтып беребиз. Бирок бул жакта 2000 куб деп эсептелип жасалган башында. Байны Бектемир келгенде 800 деп башка да бир бассейн жасаганбыз, ошону менен алмаштырып отурбуз. Бул бассейнди бизди көрүп жүргөндөр көрүптү го, келген киши эле сөзсүз бассейнге бир тиет. Бирок достор эми ушул менен мындай Кыргызстанда жайылтканга ушундай бош кайрак жерлерди, жанагындай күчү жок жерлерди ушундай бакка айлантканга бир салым болуп калат деген ойдо дагы деле биз мындай уялбай эле кайта көргөзүп атабыз да. Ооба.
биздин мындай көргөзгөнүбүз сиздерге бир өзүнүн салымын жакшы жагынан кошуп калса деген ойдобуз. Туура маалымат жеткирүү биздин эң негизги милдетибиз. Ошол себептен мынакей бул жерде турган чагыбыз. Бул жакка суу негизи өзү келбейт. Алда автомат менен келет, анан бияктан эми автомат насос менен келет, насос менен алынат. Анан эң негизгиси кылса болот деген нерсени айткыбыз келет бул жактан. Эмгек керек, анан талкпас эмгек керек, аракет керек, анан жанагы Азамат байке айткандай характер керек да. Мынакей. Досум, атың ким сен? Арслан. Ким? Арслан. Булар көтөрүп кайда ортасың азыр? Жака. Экөөнү теңби? Өзүң төрдүңбү? Ооба. Канча килограмм чыгат бирөөсү? Билбейт экенмин ушу. Кел токтобойсуңбу экөө сүйлөшөлү. Жакалар жерге коюп кой, колуң табып калат го. Канчанчы класста окуйсуң? 7 килограмм чыгат. Кел сагындашып алабыз. Канчанчы класста окуйсуң? 7-ге көчтүм. Терген жактыбы? Ооба. Эмнеси жакты? Бирдемеси жакты. Бирдемеси? Жегениби же даамы? Жеген даамы. Көп жеп атасыңбы? Же тоюп калдыңбы? Тойдум. Тажайт кезиңби? Ошону айтчы. Мен мисалы тажабай койдум да, бүгүн жеп атып, сен тажадыңбы? Тажаган эле жокмун эми. Нормально да, орточо. Кайсыл айылдан келдиң? Дархан. Дархан? Молодец. Бул экөө үчүн сага 160 сом берет турбайбы, Ооба. Макул, жакшы. Ийгилик ишиңе келик, дагы жакшы. Үйүңүз менен тааныштырып чыкпайсызбы? Үйүңүзгө киргенче умайлык сонун экен, мага жакты. Умайлык багы. Дароо канча киши жумса болот? 4 киши жумса болот экен, 5 киши жумчу. 5-өө, Бияка жумушчулар келгенде багы атайын ушундай жасатып койгонбуз. Очередь болуп калбасын деп. Вагон ысып кетпейби ойбай? Вагон салкын. Ачып көрсөтпөйм. Күндүз бул жакта отурасыз, чалкалап. Азыр бул аякта да эшик бар, бияны ачып коебуз. Эки жагынан тең кире бермейби? Биягы ушундай. Ачып койсок салкын, мондай тор сеткалар бар. Ичин сонун турбайбы биягыңыз? Ар жагынан да кирсек, ар жагынан киребиз көбүнчө. Жашоо ушундай бияктыкы. Жашоо ушундай. Зерикпейсиз негизи. Зерикпейбиз. Газ менен бар суу. Суу бүт бар эле бар. Сууну ташып келебиз. Айылдан алып келебиз. Биякта дагы суу. Ысып баратканда эки эшикти ачып койсоңуз шамалдап кетет турбайбы? Мондай форточкалар бар. Ысый турчу вагон эмес турбайбы? Мен ойлогом да, иштемей. Солнечный светтики. Күйөөш менен. Буга зарядтап коебуз. Анан 3 лампочка күйгүзөт мондай лампочкадан. Бул ички үйдө бирөө, биякта бирөө. Мынакей достор. Талаада канча гектарлы жалпы? Гектарин деле толук биле албайм ошо канча экенин. Мынакей. Көп эле чыгса. Гектарынан баш айланып калган Нурбек байкемдин. Көп эле да негизи. Көп экен, Аны деле мен Азаматтан деле толук сурай элекмин. Азамат мунун канча, тигинин канча деп деле сурабайбыз алып коебуз, Азамат коюп элек. Болгон жумушту иштеп жүрө беребиз. Негизгиси ден соолук болсо Нурбек байкем. Иш кыла бериңиз, буюрса дагы көрүшөбүз. Аман эсен жүрүңүз, Көнүп калгандан кийин жаның деле кыйналбайт, жөн эле жүрүп эле чарчайсың чыксачы. Туура. Мынакей 60 гектарлык талаада айланып жүрүп, эми биз малиналарга келдик. Ушул тууралуу кыскача айтып берсеңиз. Достор, жана карагат көчөттөрүн көргөзүп атып, малина жөнүндө кичине айтып кеттик элек. Малинанын мындай көчөттөрү Кудайым буйруса жазга бар заказ кылсаңар болот. Бул кичине кымбатыраак болот, бирок буга ойлонбойсуздар, өсөбү же өспөй калбайбы? Канча процент өсөт болду экен дебейсиздер. Бул түрү тамыры менен ушундай топурагы менен беребиз. Бул торфпу ошондой? Эми таза торф эмес, бирок өзү жанагы биогумус ошонун баарын кошуп жасап чыгарган биздин местный торфубуз. Анан ушундай көчөттөр бар. Энра садира бар, маравелла бар, пшибиха бар, полька бар. Баарынан аз-аздан чыгарып атабыз. Бул көчөттөр өтө көп эмес. Ушуга да заказ кылсаңар болот. Эми кимге малинага аябай кызыгып, малина менен ооруп калгандар. Мен только малина тигем дегендерге малинада сунуштайбыз. Биз анткени питомникпиз. Дыйкандарга ушундай сапаттуу көчөт даярдап беришибиз керек. Муну ушул жерден сууруп туруп эле жерге газ туруп отургузуп коет. Ооба. Анан жанагындай эмеси жок өсөт да булар. Эч куурабай. Андан кийин себебин жакшы кылып кетсе, жакшы өсүп кетет. Бул ушул жаңы партиялар. Ушундайдан баштап өсөт. Өзү көчөт өстүрүш оңой эмес. Анан бул маточный клубникабыз. Мындай клубникалар бар. Бул жакта эми 2 жыл болгон, кичинекей жер, бирок ушул жактан да алып көбөйтүп атабыз азыр.
Бул биздин Мурутчаларын эле салып койдуңуздар беле? ооба, мурутчалар өз жерге сайылып да көбөйө берет. Кыскасы көбөйө берет да. Жакшы турбайбы? Жакшы ыкма экен ушул. Мурутчаларын эле акырын алып туруп эле салып коет экенсиздер, өздөрү өсө берет ушул жактан эле суучу. Жылда сатып алабыз, жаңы көчөттөрдү алып, жылда тигебиз, жылда эксперимент кылабыз. Анан мындай түшүмдөрдү алгандан кийин сатып баштайбыз да. Жыты менен, дамы менен жакшы кылып чыгарабыз. Азыр тилекке каршы малинаны көргөзөт элек, малина быша элек. Быша элек, Көлдө кечирээк бышат. Ошол себептен кийин кайрылабыз. Кийин да чыгарып көргөзүп беребиз. Мынакей достор, кулпунайлардын чоңойгонун караңыздарчы. Эми бул аз-аздан берип ушинтип атат да. Ооба. Биз эми достор, биз көп нерсе деле билбейбиз, бирок өстүргөндү билебиз, жакшы көрөбүз. Ошол биздин мындай жакшы көрүп жасаган ишибиз. Анан мындай кайсыл жагын болбосо эле өстүрүштүн аракетин кылып, кызыгып кете беребиз. Чогултулган черешнялардын бардыгы мына ушул жакка кирет экен. Караңыздарчы. Кандай чоң, анан эттүү. Саламатпы же? Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик. Кеңес бул микрофонду кармап алыңыз сиз. Сизден бир аз суроолорум бар. Сиздер бул жакта эмне кылып атасыздар? Жалбырактарын аласыздар же экиге бөлөсүздөр, чоң кичине кылып? Жалбырактарын алабыз, анча-мынча чиригендер бар, аларды алабыз. Жимчик чоккандар бар, аларды алып таштайбыз. Ар бир коробкага салып атканда текшерип саласыздар, Ар бирин текшерип, анан коробкаларга салабыз. Күн азыр бүгүнкү буюрса канча коробкага толтуруп салдыңыздар? Билбейм, Санап элесиздер да? Жок, санаган деле жерибиз жок. Кайсыл айылдан келдиңиздер бул жактансыздар? Даркан айылынан. Даркан айылынан, Күндө келесиздерби? Ооба, күндө буюрса бүткүчө. Бүткүчө, Бул жумуштун эмнеси жакшы экен? Отуруп алып иштегениби же дагы бир артыкчылыктары барбы? Жок, эми кандай десем, жакшы, ушул эми коллектив менен иштейсиң, көңүлүң ачык болот. Өзүң үчүн да иштейсиң, көңүлүң ачык болот, ар ким менен сүйлөшөсүң. Ошо. Жакшы. Орчулугу деле жок, мында жеңил эле. Сиз өзүңүз эле келдиңизби же балдарыңызды ала келдиңизби? Бир балам менен келдим. Бул үчүн күнүнө канча сом аласыз эми? 1000 сом. 1000 сом, сонун экен. Кандай болуп атат эжеке? Мындай терип атканды арасынан алып, мынтип оозго да ыргытып коюп атасызбы чамчасын? Ооба да. Ал жок кантип болсун да? Негизи жетегүздө бул иштин болгону мындай кандай артыкчылык берет Көл регионуна? Сиздин оюңузчачы? Эми могу экинчи баланы мына биз менен бүгүн 40 бала келди. Ушулардын баарын жумуш орду менен камсыздап атышат. Өздөрү үчүн мисалы окуу буюрса мына бир айдан кийин окуу башталат. Ошо окуусуна, кийимдерин таап алышат акча. Жакшы, ушу жумуш орду менен камсыздап атат балдар буюрса. Жакшы. Демек бул жакта ар бир бала өзүнүн баягы окуу жылына даярдыгын көрүп аткан турбайбы? Окуу куралдарын алып алышат, анча-мынча кийимдерин алып алат. Ошол достор, Азамат байкенин сады аябай чоң экен, аябай чарчадык. Тияк башына бери барып, бияк башына бери барып, улам бир бактын үзүп жеп атып. Бирок көңүл да тойду, жеп атып да чарчадык. Көңүл да тойду, курсак да тойду, баары тойду да, көз да тойду. Азамат байке, түшүм сонун болуп аткан экен, дагы бир жолу айтайын, берекесин берсин. Эми бул гиластарды сатып алган мисалы сиздин ортон бир жакка башка мамлекетке апарып аткан киши бар да. Ошол деле мындай кубанып, сүйүнүп, аябай бир жакшы пайда көрүп, мындай сатып алып атса керек да. Ооба, пайда көрсүн да. Бул жакта биздин оюбуз баары пайда көрүш керек. Терип аткан тети кичинекей мектепте окуган, 6-7 класста окуган балдардан өйдө сорттоп аткан эжелер бүт баары өзүнүкүн алыш керек. Баарына жумуш болуш керек. Баары өзүнүн пайдасын көрүш керек. Ушунун баарын рисковать этип, муну алып барып сатканда бир риск да чоңчу. Ал киши дагы өзүнүн жакшынакай пайдасын көрүш керек. Биз мисалы үчүн дагы пайдабызды чоңойтобуз деп өзүбүз салып жөнөсөк деле болот. Кээ бир кишилер сунуш айтат, сен өзүң жүктөп жөнөбөйсүңбү деп, анан жок, башкалар деле көрсүн деген ойдо эле токтолобуз. Кээде өзүбүз алып барсакпы деп да, прямой сатсакпы деп да ойлоп калабыз. Бирок азырынча ушундай ортомчуларга эле берип сатып атабыз. Бул ортомчулар дагы биз менен адамдардын ортосундагы бир көпүрө да. Адамдарга таратып берет. Өзүнүн ар бир черешнянын өзүнүн жей турган кишиси бар да. Бул гүлдөп тети Аллах Таала жок жерден бул черешняны чыгарды. Эми ушул мөмөлөрдү ар бир адамдын ырыскысын чекесине жазып койгон да.
Биз билбейбиз, мисалы үчүн тети Россиянын бир жеринен бир киши жейби же казак жейби же өзбек жейби, бирок ар кандай адамдар жейт да, ырыскысы кимге жазылган болсо. Ошол. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Сиздин максатыңыз, ой тилегиңиз, элде ичиңиздеги мындай жан дүйнөңүз, дүйнөгө болгон көз карашыңыз чындыгында бизди таң калтырды. Аябай ыраазыбыз. Ушундай бир сезон башталып аткан учурда төлөгөн келисимге тарта кал деп айтып койгонуңузгачы биз дагы мындай убактысында келип калыптырбыз да. Өзүңүз көчө убактысында чалып калдыңыз. Эми ушундай кызыктуу бир 2-3 эле күн болду. Ооба. Бир жыл бою ошол 2-3 күндү күтөбүз, анан ошол 2-3 күндө бүт баары иретине келет. Андайын биз мисалы үчүн бир жумадайын келсеңиз кызыксыз. Бул убакта элдин көбү баары келе албайт, бирок ушул видеодон бизден алат келип көрө турган нерсенин баарын ушул жактан ачык айрым эч нерсе жашырбай болгон баарын айтып бердик деп ойлойм. Комментарий жазгыла, бүгүн эмне жакты, кандай ошибкалар болду, кандай плюстар болду, анан дагы кандай видеолор тартсак болот. Сунуштардын баардыгын биз кабылдайбыз. Көрүшкөнчө. Макул. Амин, кайдыч аманчылык болсун. Заманыбыз, элибиз тынч болсун. Жаштар өмүрү болсун, ооруларга Кудай шифа берсин. Ак эмгек менен атаңыздан бери ушунча бакытты өздөштүрүпсүз. Кудай сизге берип, сиз элге берип, тапкандарыңыз тынч аманчылык, хайыр сахават, жакшылыкка, сооптук ишке, үй бүлөңүзгө, элге буйрсун. Эсен аман ошо эмгегиңиз менен өнүп өсүп жүрүңүз.